Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар, урматтуу достор. Бүгүн биз сиздер менен кыргыз тили сабагында кайрадан кезигип отурабыз. 4-чү чейрек, 7-чи класс окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн бүгүн 9-чу сабак. Кымбаттуу окуучулар, эгерде биздин видео сабактар тууралуу сиздерде сунуш пикирлер же суроолор болсо, анда түрдүү социалдык тармактардагы төмөнкү даректер аркылуу мага байланышка чыксаңыздар болот. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз мурунку сабактарыбызда кызматчы сөздөр, алардын түрлөрү, анын ичинен байламтанын маанисине карай бөлүнүштөрү тууралуу кеп кылганбыз. Бүгүн болсо байламталардын бир түрү болгон байланыштыргыч байламта жөнүндө сөз кылабыз. Сүйлөм тизмегиндеги бир өңчөй мүчөлөрдү, бири-бирине багынбаган сөздөрдү, сөз айкаштарын жана татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү өз ара байланыштырган байламталар байланыштыргыч байламталар деп аталат. Байламталардын бул түрүнө төмөнкү байламталар мүнөздүү: жана, менен, да, дагы, ары, жанада, жанадагы, менен да. Сиздерге түшүнүктүүрөөк болуусу үчүн бир канча мисалдарды келтирели. Биринчи сүйлөм. Адамды ишеним менен аракет кана алдыга жылдыра алат. Биринчи сүйлөмдө менен деген байламта өзүнүн кийин жана мурда келген атоош жөндөмөсүндө турган ишеним жана аракет деген сөздөрдү бири-бирине байлап тургандыгын көрүп турасыздар. Экинчи сүйлөм. Сенин улуулугуңда, сулуулугуңда алган билимиңде. Урматтуу окуучулар, бул сүйлөм түзүлүшү боюнча татаал сүйлөм. Демек, татаал сүйлөмдүн курамындагы эки жөнөкөй сүйлөмдү бири-бирине байлап турган байламта бул да байламтасы болууда. Үчүнчү сүйлөм. Түркүн суроолордун түрмөгү аттуу китеп мен үчүн пайдалуу жана кызыктуу болду. Үчүнчү сүйлөмдө жана деген байламта өзүнөн мурун жана кийин келген эки сын атоошту бири-бирине байлап тургандыгын көрсөңүздөр болот. Демек, биз 3 сүйлөм аркылуу сиздерге байламталар боюнча 3 мисал келтирип бердик. Эми болсо сиздерге да байламтасы тууралуу маалымат берип өтөлү. Сүйлөм ичинде да байламтасы менен да бөлүкчөсү аралаш колдонула берет. Демек, сүйлөм ичинде да байламтасы менен да бөлүкчөсү аралаш колдонула берет. Айырмасы да байламтасынан кийин үтүр белгиси коюлат. Мисал келтирели. Жаз келди да табият да жашылдана баштады. Бул сүйлөм түзүлүшү боюнча татаал сүйлөм. Татаал сүйлөмдүн курамындагы эки жөнөкөй сүйлөмдү бири-бирине да байламтасы байлап турат. Бул жерде да байламта түрүндө келгендиктен өзүнөн кийин үтүр белгиси коюлду. Ал эми ушул эле сүйлөмдүн экинчи бөлүгүндөгү да деген сөз бул жерде бөлүкчө түрүндө келип жаткандыгын байкап турасыздар. Экинчи сүйлөм. Ал кубанганынан ыйлап да, күлүп да жиберди. Бул сүйлөмдагы түзүлүшү боюнча татаал сүйлөм. Татаал сүйлөмдүн курамындагы эки жөнөкөй сүйлөмдү бири-бирине да байламтасы байлап тургандыгын, ал эми сүйлөмдүн экинчи бөлүгүндөгү да бөлүкчө түрүндө келип тургандыгын байкап турасыздар. Да бөлүкчөсү кээ бир учурларда сүйлөмдүн аягында да колдонулат. Мисалы, болуп өткөн окуяларды силер билбейсиңер да. Бул сүйлөмдө да бөлүкчөсү сүйлөмдүн аягында келип жаткандыгын көрүп турасыздар. Жана, менен байламталары тууралуу маалымат. Жана, менен деген сөздөр ар дайым эле байламталык милдетти аткара бербейт. Жана тактоочтун, менен жандоочтун да милдетин аткарышат. Мисалы, жана мени көргөндө сүйлөбөгөн досум артымдан келиптир. Бул жерде жана байламта түрүндө эмес, тактооч түрүндө келип жаткандыгын көрүп турасыздар.
Бул сөзүңдү жана айтканда жакшы болмок экен. Бул сүйлөмдө дагы жана деген байламта түрүндө эмес, тактооч түрүндө келгендигине күбө болуп турасыздар. Асмандагы каркыралар катары менен жүрөт. Бул сүйлөмдө менен байламта түрүндө эмес, өзүнөн мурун келген катар деген сөздү жандап келгендигин көрүп турасыздар. Ал эми дагы бир сүйлөм келтирели. Эмгек менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. 4-үнчү сүйлөмдө дагы менен деген сөз бул жерде байламта эмес, жандооч түрүндө келип, өзүнөн мурун келген атооч жөндөмөсүндө турган сөздөрдү жандап келгендигин көрдүңүздөр. Урматтуу окуучулар, дагы деген сөз сүйлөм тизмегинде төмөндөгүдөй маанилерде колдонулат. Байламталык мааниде колдонулат. Эл жатса дагы эламандын эки уулу жатпайт. Бул сүйлөм түзүлүшү боюнча татаал сүйлөм. Татаал сүйлөмдүн курамындагы эки жөнөкөй сүйлөмдү бири-бирине дагы байламтасы байланыштырып турат. Экинчи, тактоочтук мааниде колдонулат. Асылбек дагы келиптир. Бул сүйлөмдө дагы байламтасы тактоочтук мааниде колдонулуп жаткандыгын көрүп турасыздар. Ал эми үчүнчү, бөлүкчөлүк мааниде да колдонулат. Мен дагы жакшы көрөмүн, сен дагы жакшы көрөсүң. Татаал сүйлөмдүн курамында эки жөнөкөй сүйлөм бар. Ар бир жөнөкөй сүйлөмдө бирден дагы деген бөлүкчө бар. Бул жерде дагы деген бөлүкчө өзүнөн мурун келген мен жана сен деген атооч жөндөмөдө турган сөздөр менен кошо келди. Машыгуу үчүн тапшырмалар, көнүгүүлөр менен иштөө. Текстибиздин аталышы жүгүрүү. Жүгүрүү да, чуркоо да ден соолукту чыңдайт жана жакшыртат. Булчуң гимнастикасы машыгуу менен жүгүрүүнү да талап кылат. Жумасына бир жолу жүгүрүү да жакшы натыйжаларды берет. Жүгүрүү жүрөктүн иштешине дагы, ден соолукка дагы жакшы таасир этет. Өзгөчө жүрөк жана кан тамыр системасынын көрсөткүчтөрү жүгүрүү багында абдан жакшырат. Урматтуу окуучулар, бул чакан тексттен силер байламталарды тапкыла. Албетте, байламталар менен эле бир катарда бөлүкчөлөр да орун алган. Силердин максатыңар, силердин ишиңер дал ушул тексттен байламталарды гана табуу болуп эсептелет. Эгерде байламталарды тапкан болсоңуздар, мен аларды көрсөтүп өтөйүн. Текст ичиндеги байламталар төмөнкүлөр. Урматтуу окуучулар, мен ойлойм, сиздер да бул байламталарды туура таптыңыздар жана теманы туура түшүндүңүздөр деп. Эгерде биздин бүгүнкү тема сиздерге түшүнүктүү жана пайдалуу болгон болсо, анда сиздер үчүн мен үй тапшырмасын бере кетейин. Курманчан датка тасмасын интернет булактарынан көрүп чыгасыздар. Тасмада учураган байламталарга жана алардын түрдүү мааниде келген учурларын байкоого алыңыздар. Өзүңүздөрдүн иш аракетиңиздерди жазуу дептериңиздерге түшүрүп, аны кыргыз тили жана адабияты мугалимиңиздерге жибериңиздер. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки сабактардан жолугушканча жалпыңыздар сак саламат туруңуздар.